Салам дүйнөм, мен Айлита Жылдеңова. Бүгүнкү биздин чыгарылыштын негизги каарманы Python. Python бул жалпы максаттагы жогорку деңгээлдеги программалоо тили. Жогорку деңгээлдеги тил программисттер үчүн абдан түшүнүктүү жана ыңгайлуу келгендиктен программисттер код жазуу процессин тездетүүгө толук мүмкүнчүлүк алалар. Ал максималдуу турда адамзат тилине окшош келип, анын өзгөчөлүктөрүнүн бири абстракция болуп эсептелет. Башкача айтканда, атайын инструкцияларды, маалымат структураларын жана операцияларын кыскача сүрөттөөчү кириш сөз. Анын машиналык коддо сүрөттөлүшү абдан узун жана татаал. Эгер образды түрдө түшүндүрө турган болсок, анда тилдин жогорку деңгээлине тепкич менен көтөрүлүү сыяктуу код жазуу жетиштүү. Ал эми тилдин төмөнкү деңгээлинде бул ишти аткарууда аны кыймыл түрүндө элестетсек, анда качан жана кайсыл орундукка кадамдарды таштоо керек деген сыяктуу чагылдырууну алсак болот. Жалпы максаттагы тил деген ар түрдүү тапшырмаларды чечүүгө ылайыктуу тил дегенди билдирет. Демек булар веб, колдонмо тиркемелери, оюндар, автоматташтыруу сценарийлери, татаал эсептөө тутумдары, жашоо тиричиликти башкаруу системалары жана башкалар. Ушуга байланыштуу Python программалоо үчүн идеалдуу кириш тили болуп эсептелинет. Эгер программист веб иштеп чыгуу чөйрөсүндө жаңыдан өз жолун аны менен баштап жаткан болсо. Тилдин аталышы сүйлөөчү жаныбардын аталышы менен таптакыр байланыштуу эмес. Автор аны 70-жылдардагы Британиядагы популярдуу учуучу цирк Монти Python деген аталыштагы комедиялык телешоунун урматына койгон. Бирок буга карабастан көпчүлүк бул тилдин аталышын телеберүүгө караганда көбүнчө жылан менен байланыштырышат. Python тилин иштеп чыгууну 90-жылдардын башында Гвидо ван Россум баштаган. Ошондуктан азыркы учурга чейин тилдин мыкты жактарын олуттуу өнүктүрүүгө мүмкүндүк болду. Жана Python тилин колдонуу менен өз проектилерин ишке ашыруучу программисттерди өзүнө тартты. Ал эми бул болсо ар кандай технологиянын ийгилигинин компоненттеринин бири. Python тилинин айланасындагы жамаат IT дүйнөсүндөгү эң күчтүүлөрдүн бири. 100 миңдеген жеке веб иштеп чыгуулар жана чакан компаниялардан тышкары Python тилин төмөндөгү Google, Dropbox, Mozilla, Facebook, Microsoft, Intel сыяктуу IT гиганттары да колдоого алат. Ал эми Python тилинде жазылган чоң жана популярдуу проекттер YouTube. Коддук базанын көпчүлүк бөлүгү Python тилинде жазылган. Dropbox, Instagram жана Bitbucket. Башка программалоо тилдериндегидей эле Python тилинин дагы критикалдуу жана тандоодо пайда алып келбей турган өзүнө тиешелүү кемчиликтери бар. Негизги чоң кемчиликтердин бири бул башкаларга салыштырмалуу аткаруу ылдамдыгынын жай болгондугу. Python толугу менен динамикалык типизация жана автоматтык түрдө эс тутумун башкаруу тили. Динамикалык типизация бул өзгөрүлмө түрү, мисалы SAP же SAN коду аткарылуу учурунда гана аныкталышы. Эгер бул бир караганда артыкчылыктай сезилгени менен, бул жөнүндө алдын ала эрте ойлонуунун кереги жок. Python программаларды түзүүдө эффективдүүлүккө карай болгон жогорку талаптар статикалык бир туугандары болуп эсептелинген C, C++, Java, Go'га караганда иштөө ылдамдыгы жагынан артта калат. Ал эми динамикалык бир туугандары PHP, Ruby, JavaScriptке кайрыла турган болсок, бул жерде жогорку маселе алда канча жакшыраак. Башкача айтканда, Python көпчүлүк учурда кодду тезирээк ылдамдыкта аткарат. Динамикалык типизация менен болгон программалоо тили башталгыч окуучулар үчүн алда канча жеңил сезилиши мүмкүн. Бирок бардык нерсенин экинчи тарабы да болот. Бул көрүнүш ийгиликтүү проектти кутулууга мүмкүн эмес болгон процесс. Код процессинин көлөмү өсүү менен маалыматтарды бири-бирине өткөрүүчү өзгөрүлмөлөрдү көзөмөлгө алуу абдан оор. Ал эми документация жана тест түшүнүктөрүсүз бул маселени чечүү мүмкүн эмес. Демек, дал ушул жерде биздин жазып жаткан коддон маселе пайда болот. Бул түрдөгү маселени чечүү үчүн динамикалык кодду эстетикалык жагына ката маанисин берүүчү түстөрдү пайдаланат. Python өзүнүн мүнөздүү болгон бир катар тарыхый көйгөйлөргө карабастан, ал лидер инструмент болуусун улантууда. Бүгүнкү чыгарылыш ушуну менен аяктады. Кийинки чыгарылышта Python тилинин белгилүү фреймворктору жөнүндө сөз кылабыз. Көрүшкөнчө.